Саламатсыздарбы? Азыр мен сиздерге структураны караганды үйрөтөйүн. Структураңызда канча адамдар бар, канча адамдар актив болду элек деген сыяктуу суроолор болсо, мына моя структура дегенге киребиз. Моя структурадан мынакей чогулган балыңыз жана төлөнө элек балыңыз баары чыгып калат, общий групповой. Биз общий структураны караш үчүн детальный обзор по всем консультантам структуры дегенди басабыз. Андан ары первая линия дейт. Первая линия бул именно менин астымда жазылган адамдар. Бул жерде кээ бирөөнүкү 5 ветка, кээ бирөөнүкү 6 ветка, кээ бирөөнүкү 2, кээ бирөөнүкү 1 ветка. Ар кимдики ар кандай. Менде 3 гана ветка бар. Булардын экөөсү аябай активный. Мунун эки күчтүү веткамдын башында, бирисинин башында менин абысыным, жеңем турат, бирисинин башында менин апам турат. Жана андан ары менин командам турат. Эми менин жалпы командамда канча адам турарын билгим келсе, мен первая линия деген жерде вся структура дейбиз дагы. Применить фильтр дейбиз. Применить фильтр кылдык. Карайбыз, мына 170 адам дейт. Демек менин командамда 170 адам бар экен. Эми новичокторду кантип билебиз? Жаңы каттаган новичокторду. Азыр учурда мына 14-чү каталог. Новички дейбиз дагы. Да дегенди басабыз. Все, ким актив болду элек, ошонун баарын карайбыз. Ким кодун ала элек, ким алды. Мисалы, Балтабаева Айпери бул кодун, паролун ала элек экен. Иманалиева Гүлзат Калыковна ала элек экен. Же болбосо личный кабинетине кире элек. Токтогожоева Чолпон Ташибековна дагы. Мына ушинтип бир сыйра өзүңүздөрдүн структураңыздарга обзор кыласыздар. Желательно, эгерде минус болуп калса, аны менен байланышка чыгып, эмнеге паролуңуз бардыбы, код бардыбы, кандай SMS барды деп, эгерде бар элек болсо, анда сиздер мына ушул 3 баракча турат, ошонун ортоңку баракчасын ачасыз дагы, номери туура жазылыптырбы текшересиз. Бул российский номер окшойт, менин түшүнүгүм боюнча. Россиядан каттаган окшойт. Шерматова Бурулсундун астында экен. Российский номер болсо, анда туура эле болушу мүмкүн. Эгерде код бара элек десе, ушул жерден отправить код верификации дегенди басасыздар. Эгерде код барган болсо, анда паролун күтөбүз, же болбосо пароль келбей атат деп жазсаңыздар, паролун алып берүүгө аракет кылабыз. Иманалиева Гүлзат тоже текшериле экен номер. 999 деген номер код барбы бизде? Ушундай 999 деген. Ушинтип эмнеге минус болуп турат деп бир сыйра текшерип коюңуздар да. Себеби номер туура эмес жазылып калышы мүмкүн. Же болбосо дагы бир нерсе болушу мүмкүн. Мисалы, Токтогожоева Чолпондун наставниги Исраилова Айжамал экен. Буга код барбайт. Себеби 996дан кийин дагы 0 жазылып калыптыр. Адам каттап атканда 0ду жазбайбыз. Анткени 0дун ордуна биз Кыргызстандын коду, Кыргызстандын мобильный телефондорунун коду плюс 996 деп жазып атабыз. Ошондуктан 0ду жазбаш керек. Бул кимдин консультанты, номерин оңдош керек. Мага кайрылыңыздар. Мынакей ушинтип карап чыгабыз. Жунусова Тинаттин тоже бара элек экен буга дагы. Мунун номери эгерде цифралардан ката кетпесе, туура эле жазылыптыр. Так, Казыбаева Шабыргүл дейт. Карайбыз. Номер цифрадан эле адашпаса туура эле. Цифрасын карап, ушинтип текшеребиз бир сыйра. Эми кайсыл жагынан текшерем, кантем дегендерге мен жооп бердим. Мына ушинтип жаңы катталгандарды карап чыгабыз. Мындай жашыл күйүп калгандарга байланышка чыгып, биринчи заказына жардам беребиз. Кийинки видеодо мен биринчи заказ берип аткан консультантка кантип жардам берерибизди айтып берейин.